Достор, эң жогорку коэффициент жана эң чоң утуш футбол эмоцияларынын башкы демөөрчүсү 1xBet букмекердик компаниясы экенин эскертем. Ылдый жактагы шилтемени басып, экрандагы промокод менен катталыңыз жана биринчи депозитиңизге 35 000 сомго чейин бонус алыңыз. Сүйүктүү командаңызды тандап, 1xBet букмекердик кеңсеси менен негизги спорттун түрүнө көз салыңыз. Assalamu alaikum, Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн деген бизде 13 ноябрь жана эртең 14 ноябрь күнү биздин кыргыз курама командабыз өзүнүн кезектеги оюнун өткөрөт. Бул оюн деген Бириккен Араб Эмираттары менен болот жана 2026 жылкы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында. Бул оюн деген конокто өткөрөбүз биз муну Бириккен Араб Эмираттарынын стадионунда. Жана бул оюн деген биздин кыргыз кураманын көрөрмандары үчүн дагы, өзү эле биздин курамабыз үчүн дагы бир кандайдыр бир деңгээлде реванш оюн деп айтсак болот. Анткени деген баарыбыздын эле эсибизде болсо керек, 2019 жылы биздин курамабыз Азия кубогуна чыгып, ал жактан деген өзүбүздүн тайпабыздан чыгып, бирден 8 финалда ушул Бириккен Араб Эмираттары менен кез келгенде биздин тилегибизге каршы анда утулуп калып, ошондон ары биз чемпионаттан чыгып кеткенбиз. Аягына чейин күрөшкөн оюн болгон, овертаймга чейин өткөнбүз. Жана бирок баары бир болбой эле калыстын чечими менен биздин дарбазабызга 11 метрлик айып соккусу коюлуп, биз тилекке каршы утулуп калганбыз. Жана андан кийин деген 2023 жылы биздин кыргыз курамабыз Азия кубогуна даярдануунун астында жолдоштук беттеш өткөргөн Бириккен Араб Эмираттары менен. Бирок ал деген официалдуу оюн болгон эмес, мындай эле жолдоштук беттеш болгондуктан эч кандай жазылып калган эмес эч жерге. Бирок анда дагы биздин курамабыз аябай аягына чейин карманып, аягына чейин күрөшүп атып, эң оюндун аягында анда дагы, эгер жаңылышпасам, 11 метрлик айып соккусу коюлуп, оюндун аягында гол өткөрүп, анан 1-0 менен жеңилген болчубуз. Азыркы учурда биздин курамабызга караганда Бириккен Араб Эмираттарынын курамасы канчалык күчтүү болгонуна карабастан, биздин курамабыз татыктуу жооп бере турган акыбалда деп ойлойм. Анткени деген акыркы оюну бул Өзбекстан менен өткөргөн. 15 октябрда анда деген Өзбекстан курамасына 1-0 эсебинде жеңилишкен. 10 октябрда бул Түндүк Корея менен оюн өткөрүшкөн өзлөрүнүн үйүндө. Анда болсо 1-1 эсебинде тең чыгышкан Түндүк Корея менен. Ал эми 10 сентябрда бул Иран курамасы менен оюн өткөрүшкөн өзлөрүнүн үйүндө. Анда болсо Иран курамасынан 1-0 эсебинде жеңилишкен. 5 сентябрда болсо Катар курамасы менен конокто оюн өткөргөн дагы, анда болсо Катарды 3-1 эсебинде жеңип алышкан. Бул оюндарды карасак, бул Бириккен Араб Эмираттары үчүн негизи эле анча эмес жыйынтык деп айтсак болот. Анткени бул команда убагында Азия чемпиону болуп, Азия кубогун алып жүргөн команда болгондуктан негизи бул оюндарды жеңиш керек болчу. Бирок Түндүк Корея менен болгон оюнда эле тең чыгып атышат. Ал эми Өзбекстан менен жеңилип атышат. Ошондуктан менин оюмча деген кыргыз кураманын оюнчулары, биздин оюнчуларыбыз жакшы оюнду көрсөтө алышат. Жана бул кураманын машыктыруучусу дагы бул Пауло Бенто деген португалиялык адис экен. Пауло Бенто буга чейин 2018 жылдан 2022 жылга чейин Корея курама команда, Түштүк Корея кураманын жетекчиси болуптур. Андан мурун болсо 2016 жылдан 2017 жылга чейин Олимпиакос клубунун жетектеген экен. Жана 2010 жылдан 2014 жылга чейин Португалия курама командасынын жетектептир. 2005 жылдан 2009 жылга чейин Спортинг клубунун башкы машыктыруучусу болуп иштеген экен. Бул кишиде мындайча айтканда тажрыйба аябай эле кенен экен. Жана ушул менен дагы биздин курамабыздын тилегине каршы, биздин кыргыз кураманын көрөрмандарынын тилегине каршы аябай оор оюн болчудай. Жана мунусунда биздин тренерибиз Максим Лисицин мурунку сборлордон айырмаланып, көбүрөөк жарым коргоочуларды чакырганын байкасак болот. Анын дагы бир ойлогон ою бардыр. Ошол чакырган оюнчуларына жараша дагы бир кандай десем, эффективдүү тактиканы түзүп чыккандыр. Аны буйруса эртеңки боло турган оюндан кийин көрөбүз. Ал эми оюнду түз эфирден көрөм десеңер, биздин Telegram каналыбызга кирип катталсаңар, бул видеонун описаниясында ссылка менен ал жакта деген ошол оюнга ссылканы беребиз, жана ал жактан кирип көрсөңөр болот. Ушуну менен видеобуз аягына келип жетти. Видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз жана кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңар.